Эми казино маселесин депутаттар инициатор болуп киргизген экен. Мен колдоймун, туура эле болду. Бирок азыр баягы Ысык көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы, анан областтардын центрларында деп. Анан кийин жаш балдар барып автомат ойноп күнү түнү дебей баягы акчаларын уттуруп ушундай болгон мезгилдер бар болчу. Бирок ошону шылтоо кылып, айрым депутаттар ошол мезгилде 2015-жылы айрым саясатчылар биригип алып казинолорго шантаж кылышкан да. Бизге баланча $1 миллион алып келип бергиле, отметка кылгыла, болбосо жаап салабыз дегенде, жок, биз бербейбиз. Биз өкмөткө төгүп атпайбызбы? Мына ар бир столго төлөп атабыз, ар бир немеге налог төлөп атабыз, аппараттарга, жанагындай оюн аппараттарына. Анан лицензияны $1,5 миллион сатып алып атабыз дегенде, алар анда иштебейсиңер деп туруп, бир абзац мыйзам менен жок кылып койгон. Бул мен билем да, буну кандай болуп жабылганын. Анан азыр эми колдоп атканыбыз себеби менин да колдоп аткан. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамын. Биз ар кандай жолдорду издеп, бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак, биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына, арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Акциздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Бүгүн биздин кээ бир эл өкүлдөрү бар эмес, кээ бирлери сөз ээсин табат. Ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт. Кыргызстанды жыргатабыз, жайратабыз дейт. Мо макалды кулағыңа кулаксырга кылып тыйып ал. Арамдан тапкан акча менен, арамдан келген тыйым менен адал дасторкон салынбайт. Инналлаха таййибун ла юкбалу илля таййиб. Аллах таза, тазаны гана кабыл кылат. Арамдан тапкан акчаңдын берекеси болбойт. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu ta'ala anhu bir gün kolunda kızmat gelgen kızmatkер bir tamaktı verdi. Hazreti Abu Bakr emi jutayın degen kezde kojoyunum Abu Bakr bunu bilesiz mi dedi, bu tamak kaydan geldi. Bilbeyim dese, men İslamga çeyin, İslamды kabul algınga çeyin bakşılık kılıp palaçat edim. Oşo palaçkanımdın akını al elek edim. Oşol tıyındı berdi, oşoga satıp alıp gelgen tamak dedi. Abu Bakr Sıddık sömeyin sayıp, emi jutayın degen tamaktı kusup kıynalıp çıkarıp saldı dağın, Allah'a kasam içem. Eğer uşul aramdan kirgen tamak, menin canımdı koş alıp çıksa, canımdı koşa çıkarmakmın deydi. Emne üçün? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bul hadisini uqqanmın deydi, Peygamber aytat. Peygamber mınday degen, ay cismin nebete min suhtin fennaru avla bih. Kaysı bir dene aramdan össü, aramdan azıktansa al dozokka gana tatıktуу deydi. Kafirlardın akçasını emne ayaysın deydi bir akılduusu. Sen özün oşa kafirdin aram akçası menen balаңды bakın kilebi? Üy bülöңді bakın kilebi? Bizdin adamlar iştebeyt, çetten kelgenler, kafirlar oynoyt, bizdin Kırgızstan. Oşoga kızmat kılıp, alardın kızmat ak alıp atkan kaydan alıp atat? Oşo kumardın akçası mı? Urmatlı Müslüman bir tuğan, bul jerde daha bir basa belgileyin. Bir gün bir aksakal danışman kempirini ayıp durma, o tarbiya kılıp jatkan balabızdı bir sınaylıcı, balam kelecekte kim bolat eken dep, ayalına mınday dep үйüne kirip, bir Kur'an'dı koyuptur. Kur'an'dın janaga akça dollardı koyuptur. Dağı bir jerge pivonu koyup koyuptur. Kempirge ayıptır, karap turачы, bu balabız
кирип эмнесин алат. Эгер пивону ичсе бул бузуку бала эмес, башыбызга бала болот. Элдин керегине жарабаган, нафсыга кул болгон алкаш болот. Кумарбаз болот. Эгер акчаны алса бул бизнесмен болуп, тижарат кылып бизди багат. Эгер Куранды ала турган болсо, Алладан корккон, динине кызмат кыла турган имандуу жигит болот деп. Кемпири менен кара баласын аңдып турса, бала кириптир дагы. Пивону ичип, $100 чөнтөгө салып, Куранды колтугуна басып чыгып кетти. Кемпири таң калып, ой, атасы кызык болду го. Эми бу балабыз ким болот десе, депутат болот дептир. Мен айтайын деген маселе сөз эсин табат. Урматтуу, араңарда умрага барган бар, ажыга барган бар, келип жамаатта келип намазга катышкан бар. Алладан коркула. Эгер Раббим Аллах пайгамбар Мухаммад дини исламына китебим Куран десең, бул Куранда Аллах Тааланын кайрылуусу. Кайрылганда эй депутаттар деген жок, кыргыздар деген жок, уйгурлар же казактар, тажиктер деген жок. Я юхаллазина аману, о Аллахнын барлыгына билик иман келтирген бенделер деп имандууларга кайрылып атат. Иманыңда бекем болсоң, Алладан коркун. Арамдан келген акча менен, арамдан табылган акча менен эч качан адал дасторкон салынбайт. Андай арамдын берекеси болбойт. Жакшылык эмес, бир башыбызга бир бала алып келет. Кумарсыз деле канчалаган үйлөр көрүп атабыз. Кумардын кесепетине эмне болуп атат? Аллах Таала аятын уландысында эмне деди? Фахал антум мунтахун? Эми токтотосуңарбы? Тыйыласыңарбы дейт. Эгер чыныгы Куранга ишенген, Алладан корккон бенде болсо, сахабалар сыяктуу мындайт: "Интахайна я Рабб, интахайна я Рабб." Эй Раббим, токтоттук, токтоттук. Келерки доошко берилгенде мен кол көтөрбөймүн, доошумду бербеймин. Мен токтоттум. Сенин депутаттыгың саналуу айлар калды. Эртең Аллах Тааланын астына барасың, эртеги кечпе. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде мени угуп жаткан жамаат, мен да силерге кошулуп, 50-60 жылдан кийин бирибиз да калбайбыз. Ошо жогоңур кеңеште отурган, кыйынмын деген сенин да бириң да калбайсың бир 50 жылдан кийин. Аллах Тааланын астына барганда, вақифухум иннахум мас'улун. Аллах Таала Куранда айт, вақифухум, аларды токтот дейт. Иннахум мас'улун. Алар суралат, жооп берет.